Bir адам Microsoft компаниясына кароолчу болуп ишке киргени келет. Кадрлар бөлүмү ага бир топ суроолорун берип, тесттен өткөрүшөт. Аларды келген кишинин жооптору толугу менен канааттандырат. Куттуктайбыз. Сиз ишке кабыл алындыңыз. Электрондук почтаңыздын дарегин калтырып кетиңиз. Биз сизге иш графигин жиберип коелу дешет. А менин электрондук почтам түгүл, компьютерим да жок, дейт апкарып берки киши. Анда кечиресиз. Тилекке каршы сизди жумушка ала албайбыз. Сиз менен биздин Microsoft'тун кызматкерлери оңой иштеши үчүн электрондук почта менен байланышып турушмак. Командабыз интернет аркылуу ишин жүргүзөт эмеспи? Сиз менен байланыш кура албасак, иштеше албайбыз, дешет анда кадрлар бөлүмүнүн кызматкерлери. Дүйнөдөгү ири компанияга ишке илине албай калганына абдан ызаланган адам компьютерге кантип акча тапсам деп ойлоно баштайт. Чөнтөгүндө болгону $30 бар эле. Көп өтпөй ал ошол $30 багбандын колунан 10 киле алма сатып алат. Эл кыжы-кыйма жерге барып, таттуу, пайдалуу эко азык алыңыз деп кыйкырып атып, баягы алмасын тез эле сатып ийет. Түшкөн акчага кайра барып мурункудан да көбүрөөк алма алып келет. Ошентип отуруп 6 сааттын ичинде акчасын 10 эсеге көбөйтүүгө жетишет. Соода минтип жүрүп турганын көрүп, бирөөгө жалданып, кароолчу болуп иштеп, эмне кылам? Андан көрө өз ишимди алып кеткеним жакшы эмеспи? Деп ойлойт. Ошентип бир топ мезгил өтөт. Баягы адам тиргилигин кыйла оңдоп алат. Алгач чакан дүкөн ачат. 5 жылдын ичинде бир канча супермаркетти ачууга жетишет. Бир күнү ал бизнесин каттатып коеюн деп камсыздандыруучу агенттикке барат. Камсыздандыруу агенти тиги кишиден: пайдалуу сунуштарды сизге жиберип туралы, электрондук почтаңызды берсеңиз, деп суранат. А биздин ишкер мындан көп жыл мурунку жообундай эле: электрондук почтам түгүл, компьютерим да жок, деп жылмайып жооп берет. Кызык экен, дейт муну уккан агент. Ушунчалык чоң бизнесиңиз болуп туруп, компьютериңиздин жогун кара. А эгерде компьютериңиз болгондо, мындан да көп нерсеге жетишсеңиз керек эле. Бизнесмен жылмайып, агентке мындай деп жооп кайтарат: анда мен болгону Microsoft компаниясынын кароолчусу болмокмун.